Бүткүл дүйнөлүк эне тилдер күнү бул ирет Жалал Абад мамлекеттик университетинде белгиленди. Ар кайсы улуттардын өкүлдөрү катышкан эне тил майрамы зор уюшкандыкта өттү. Иш-чарага шаардын социалдык иштер боюнча вице-мэри Руслан Алтымышев жана окуу жайдын жамааты катышты. Шаарыбыздын мэриясы мамлекет тилди өнүктүрүү боюнча атайын алдын ала пландалган иш-чараларды жүргүзүп, шаардын ар бир мекеме ишканаларында, жамааттарда иш алып барууда. Дүйнөлүк эне тил күнү жыл сайын Жамбуда белгиленгени да жөн жерден эмес. Анткени ал шаар аймагындагы эң көп улуттар окуган жана иштеген окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Бул иш-чарада Кыргызстанда жашап жүргөн башка улуттарда өз тилин даңазалап алуусуна шарт түзүлөт. Жалал Абад шаарындагы эң көп улуттуу студенттери бар университет бул Жалал Абад мамлекеттик университети. Аларга ушул күнү өзлөрүнүн эне тилинде даңктап ырдап бийлегени алар үчүн дагы биз үчүн дагы өтө кубанычтуу күн. Мен ошону менен сыймыктанам. Улуттук тилдер фестивалына 8 улуттун өкүлдөрү катышты. Алар орус, кыргыз, өзбек, хинди, англис, немис, тажик, кытай улуттарынын өкүлдөрү өз тили тууралуу маалыматтарды беришти. Алардын арасынан өзгөчөлөнүп өзбек улутундагылар концерттик программа менен гана чектелбей, улуттук тамак аш көргөзмөсү менен да чыгышты. Биз өзбек улутунун тамактарын алып чыктык. Биз өзүбүз ошо фестивалда ар бир улут өзүнүн тамактарын, өзүнүн көргөзмөлөрүн каалагандай алып чыкса болот дешти. Ошону биз өзүбүздүн улуттук тамактарыбызды алып чыктык. Быйыл дүйнөлүк тил майрамы белгиленип жатканына 20 жыл болууда. Ошондуктан да уюштуруучулар 20-майрамды өзгөчөлөнтүп, атайын долбоор кылып иштеп чыгышкан. Формасы болсо баягы эки форма болсун деп биз долбоор иштеп чыгуу формасында өткөрүп атабыз. Ошондуктан программага бирдей талкаланбай, анан аябай кызыктуу программа болот деп ойлойбуз. Эске сала кетсек, Жалал Абад мамлекеттик университетинде 9 чет мамлекеттен келген студенттер билим алышат. Ал эми Жалал Абад шаарында ар кайсы улуттардан турган 10 диаспора бар. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.